Бүгүн биз TikTok'tu жаптык, бирок VPN менен азыр онда кичинекей балдардан баштап чоң балдарга чейин спокойно колдонот. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутаттар тарабынан Кыргызстанда TikTok'tu кайра ачуу маселесин көтөрүштү. Эл өкүлү Марлен Маматалиевдин айтымында өлкөдө TikTok жабылганына карабай, жарандар аны VPN аркылуу активдүү колдонуп жаткандыгын билдирди. Бүгүн биз TikTok'tu жаптык, бирок VPN менен азыр онда кичинекей балдардан баштап чоң балдарга чейин спокойно колдонот. Вообще проблема жок. Мурда хоть мисалы балдарды текшерип, каяка кирип атканын текшерип көрүп койсоң, азыр көрө албайсың, анткени ал башка учурларда VPN'ди өчүрүп коет, сиз кире албай каласыз. Эси текшерем десеңизчи. Ушул сыяктуу эле мисалы алар менен сүйлөшүп, представительствону ачууну караш керек деп айтат элем да. Анткени мына TikTok'тун азыр Средний Азиядагы директору кыргыз бала болуптур. Кыргыз бала. TikTok'ту биз фактически де-факто жапканыбыз менен де-юре жапканыбыз менен де-факто иштеп атат да. А эгерде ал представитель кыргыз бала болсо, бияка келиптир, силерге представительство ачып берейин, органдар менен чогуу иштейин, органдардан любой сигнал түшсө, любой эмелер түшсө, мен сходу жаап турам. Керек болсо деструктивдүү күчтөр болсо таап берем кайсы жерде экенин. Кайсы жерде отуруп алып кантип жазып аткандардан бери таап берем деген ушундай жакшы сунуш менен келип атат да. А биз как бы жаап койдук, для себя ойлоп атабыз да, жаптык деп, андай эмес да. Кесиптешинин мындай пикирин депутат Дастан Бекешев да колдоого алып, TikTok жарнама аркылуу туризмди өнүктүрүүгө да жардам берерин кошумчалады. Полностью поддерживаю Марлена Абдрахмановича. Мен Марлен Абдрахмановичтин сунушун колдойм. TikTok'tu ачыш керек. Бул биздин өлкөнү, ишкерлерди, маданиятыбызды жарнамалоого жакшы аянтча. TikTok аркылуу кооз жерлерибизди көрсөтүп, туристтерге жол ачууга болот. Ошондуктан мен министрлер кабинети ушуну карап чыгып, TikTok'tu ачууну ойлонсо деп сунуштайм. Разблокировали TikTok. Большая просьба кабинету министров. TikTok'тун кайрадан ачылуусуна пикириңиз кандай деген суроо менен тургундарга кайрылып көрдүк. Анда ар кандай пикирлер айтылып, учурда TikTok'тун жабылышына карабай иштетип жаткандар басымдуу экендиги байкалды. Ачсын? Азыр деле кирип атасыңар да барбы? Да, конечно. VPN менен. Ачпай койсо жакшы болот эле. Текеле балдар да баксыздар. Азыр кирип атасызбы сиз? Немен кирип атасыз? VPN менен. TikToktу? Биле, жака биз TikTokко киребиз. Ачпай эле койсун, балдарга зыян да. VPNге кирбей жүрөт элек да. VPN дагы интернетти көбүрөөк жейт да. Баары чектесе деле кирип атасыңар, Ой, ал деле негизи бир жагынан жакшы да. Мында керектүү маалыматтарды алабыз. Жаман маалыматты ал TikTok'то эмес, ала турган бала бардык жерден ала берет да. Ачсын TikTok. VPN менен кирип атабыз по-любому. TikTok тиркемеси аркылуу жаман көрүнүштөр менен белгилүү болгон учурлар көп. Бирок ошол эле учурда пайдалуу контент тартып чыгаргандар да жок эмес. Мындан улам TikTok'ту кайрадан ачып эле салуу керек дешет. Анткени учурда чектөө болгону менен эч кандай тоскоолдуксуз эле колдонулуп жатат. Көрүнүштөрдү көп чагылдырып жиберген TikTok'ту көрүп жүрөсүңөр да барыңар. Эми андай нерсени бардык башка Facebook'та деле, башка каражаттарда деле чыгып жүрөт. Биз менин оюмча жеке пикирим. Бирок эми ошону кайра эл ачуу жөнүндө көп арыздануулар болуп, анан жогорку кеңештен да сунуштар жүрүп атат. Ошондуктан менин жеке пикирим бул теге ошо кайра ачкан туурабы деп турам. Себеби элди канчалык бир жака умтулуп алса, ошону басса кайра эле алып чыга берет. Ошондуктан бул азыркы глобалдаштыруу заманда, илимий техникалык прогресс өскөн заманда техника аябай болуп көрбөгөндөй азыр пикке жетип турган учурда. Ошондуктан жаппай эле кайра колдоп койсо туура болчудай деп турам. TikTok Кыргызстандын аймагында 2024-жылдын апрель айында тыюу салынган. Санариптик өнүктүрүү министрлиги УКМКнын катынын негизинде тиркеме жабылганын билдирген. Бул негизги себеп катары балдарды социалдык тармактын зыяндуу таасиринен коргоо зарылдыгы көрсөтүлгөн. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион.